Төрөлбөй калган балдар менен байланышты түзүү гипномедитациясы. Баланын ийгиликтүү болушуна ата-энесинин төрөлбөй калган замершая беременность, выкидыш, аборт же төрөлүп өтүп кеткен, ат жана орун берилбеген балдарын кабыл алуусу керек. Болбосо бул несправедливо. Ата-эне буга даяр эмес болсо, баласы аларды үй бүлөлүк реестрге киргизип койсо болот. Ар бир жанга өзүнүн закондук ордун бериш керек. Биздин өзүбүздүн балдарыбызбы, ата-энебиздикиби, төрөлбөй калган балдар же чоң ата чоң энебиздикиби маанилүү эмес. Ата тек биримдиги боюнча баардыгыбыз бир үй бүлөбүз, ошондуктан жардам баардыгыбызга керек. Эң күчтүү байланыш 7-муунга чейин болот. Ошондуктан 7-муунга чейин төрөлбөгөн балдардын баары менен иштесек болот. Бул гипномедитацияны аткаруу үчүн жайга туруңуз. Көзүңүздү жумуңуз. Терең дем алыңыз. Пауза. Демди чыгарыңыз. Дем алыңыз. Пауза. Демди чыгарыңыз. Дем алыңыз. Демди чыгарыңыз. Сиз өзүңүздүн ата-тегиңиздин өкүлүсүз жана ата-тегиңиздин баарын калыбына келтирүү эми сиздин мойнуңузда. 7-муунга чейин тегиңизди элестетиңиз. Алардын баардыгын билбешиңиз мүмкүн, бул маанилүү эмес. 7-муунга чейин ата тег дарагыңыздын схемасын элестетиңиз. Эң чоң ата бабаларыңыз сизге батасын бергенди элестетиңиз. Айтыңыз. Мен фамилиятыңыз. Атамын фамилиясын айтып, 7-муунунун өкүлү катары жана апамдын фамилиясы. 7-муунунун өкүлү катары. Бул мен үчүн өтө өзгөчө күнү. Ата бабаларымдан колдоо жардам сурайм. Өзүмдүн жана ата бабаларымдын атына биздин тегибизге, үй бүлөбүзгө келип, бирок төрөлө албай калган балдарга урматтуу кыздар, уулдар, биздин үй бүлөдө төрөлүүнү каалагандар. Бир кезде силерди биздин үй бүлөлүк тегибизге, үй бүлөбүзгө кабыл албай коюшкан. Силерден баш тартышкан, унутушкан. Силердин жүрөгүңөр кайгы капага жана коркууга толду. Үй бүлөбүздүн баардык мүчөлөрүнүн атынан мен силерден кечирим сурайм. Ата-энеден мээрим жана камкордук албаган балдар, мен силер менен кошо кайгырам. Мындан ары силер биздин чоң үй бүлөдө
татыктуу орундарды ээлейсиңер деп жарыялоону өзүмө ыйык милдет катары кабыл алдым. Суранам. Бул жүрөктөгү оору үчүн бизди кечиргиле. Коркуу жана таарынычтарыңарды кой бергиле. Мындан ары биздин жүрөктөр сүйүүгө гана толуу болсун. Силердин өз тагдырыңардын жолу менен басууңарды каалайм. Силер ал жакта тынччылык жана чексиз бакыт табасыңар. Бул күндөн баштап биз бир үй бүлөбүз. Мындан ары биздин баардык баталарыбыз силер менен болот. Эгерде кошо турган сөздөрүңүз болсо кошумчаласаңыз болот. Бул гипномедитацияны көп жасаш керек. Гипномедитациядан кийин, кабыл алуудан кийин 7 май токойчу жасап, Куран окутуп койсоңуз жакшы болот, же болбосо атына арнап кайрымдуулук жасап